Бүгүн АКШ мамлекеттик департаментинин жетекчиси, Түштүк жана Борбордук Азия боюнча жардамчысы Элис Уиллис жана Кыргыз Республикасынын каржы министри Бактыгүл Жээнбаева мурунку президент Курманбек Бакиевдин режими жана Максим Бакиевдин учурунда мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып кеткен мүлктөрдү Кыргыз өкмөтүнө кайтарып берүү боюнча келишимге кол коюшту. Тактап айтканда, Максим Бакиевдин кеңешчиси Евгений Гуревич АКШга чыгарып кеткен $6 миллион 4,6 миллиону Америка соту тарабынан камакка алынган. Ал сумманы АКШ өкмөтү Кыргызстандын казынасына которуп берет. Кыргыз Республикасынын каржы министри которула турган каражаттын кандай максаттарда жумшалары тууралуу айтып берди. Акча каражаты Кыргызстандын аймактарындагы калктын жашоо тынччылыгын жана сапатын жакшыртууга багытталышына Кыргыз Республикасынын өкмөтү ынандырат. Суу менен камсыз кылуунун өнүктүрүү жана айыл калкын таза сууга мүмкүндүгүн камсыздоо долбоорлору, жергиликтүү ооруканалардын жабдуулары менен жабдылоо аркылуу саламаттык сактоого калктын мүмкүндүгүн жакшыртуу долбоорлору, адилеттүүлүк маселелеринде коомдук көзөмөлдү жогорулатуу максатында долбоорлору. Бул каражаттарды кайра кайтарып алуу албан жетишкендик жана биздин эки тараптын мамилелери үчүн абдан маанилүү. Өлкө башчы Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүн АКШ мамлекети баса белгилейт. Кайтарып алынган каражаттар калктын жашоо шартын өзгөртүүгө, таза суу менен камсыз кылууга жумшалары биздин көңүлүбүздү көтөрдү.